Билинбей туруп бомбаларды көмүп коюп атат мыйзамдын арасына. Эртең элдин арасында биз күнөөлүү болобуз, жогорку кеңеш. Азыр өтүп кетсе, мамлекет одону анда ушул жеке менчик жерлерди алып баштайт да. Муну саясат кылып, айрым элдерди келтирип бул жака тукуруп, бир мындай тескери бир саясат кылбайлы. Целый земельный кодексти кабыл алып атабыз 7 күн. Бул жерде эң негизгиси азыр жанагы эле биздин дачалар боюнча маселе болуп атат. Эсиңерге салып коеюн, тарыхты аркага карап койгула, бардык маселе, даже согуш жер маселесинен чыккан. Эгер буну азыр кабыл алсак, нарушение болуп, мейли, 12 депутатты сыйлабасаңар, бирок эртең ушул маселе боюнча эл чыгат эшикке. Сиз мени азыр регламентти бузганга чакырып атасыз. Мен сиздерге азыр жер кодексин карайбыз. Ага чейин бир кайрылуубуз бар. 2025-жылдын 12 январында биз жогорку кеңеш 13 депутаттын атынан ушул мыйзам боюнча экинчи окууга кайтып келүү боюнча кат бергенбиз комитетке. Бирок тилекке каршы агрардык саясат комитети бул биздин кайрылууну караган жок. Бул жерде регламент бузулуп атат, урматтуу депутаттар. Мен сиздерге айтып коеюн, айтылган регламенттин экинчи бөлүгүндө 57-нде жооптуу комитет экинчи окууга жол жобосуна кайрылып келүү жөнүндө сунушту жактыруу же четке кагуу тууралуу чечим кабыл алат же маселени жогорку кеңешке чыгарат деп атат. Булар комитет деле чечип коюп атат. Биз экинчи окууга кайрыла албайбыз деп. Азыр болсо булар өз комитетте токтом чыгарыш керек эле. 13 депутаттан экинчи окууга кайрылып келүү боюнча кат келип түштү деп өзүнчө токтом коюш керек. Эгер ошол токтом азыр мына закондун алдында коюлуш керек. Эгер жогорку кеңеш ошол токтомду четке какса, анан кийин комитет жогорку кеңеш 3-чү окууну кароонун режимине өтүш керек. Бул жерде ушул немебиз туура эмес болуп калды, урматтуу депутаттар. Биз азыр суранабыз, 13 депутат биздин берген сунушубузду азыр колго коюп, жогорку кеңешке чыгарып бергиле. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары Бекешев, Султанбековдон, Садырбаевадан, Култаевадан, Бердиевден, Кожокуловадан, Токтошевден, Луровадан, Атамбаевден, Талиевадан, Эгембердиевден, Нышановдон, Самаковдон кат келип түшкөн. Аталган долбоорлорду экинчи окуу режимине кайтаруу тууралуу сунушу тиркелет дейт. Бул сунушту комитет четке кагууну чечти дейт. Аманкан Батырбекович, бул маселени сиздер карадыңыздар беле? Азыр комитетте каралган жок деле. Комитетте каралган. Экинчи окууга түшүрүү боюнча биз добушка койгонбуз, ал өткөн эмес. Жыйынга алып чыгабыз, анан жыйында чечели деген маселени койгонбуз. Чолпон Алыйны, 57-нчи беренеге ылайык туура айтасыз сиз. Бул 3-чү окууда экинчи окууга кайра кайтарууга мүмкүнчүлүк бар, бирок мыйзам долбоорунун мазмунуна таасир этүүчү грамматикалык, редакциялык жана техникалык мүнөздөгү каталар табылганда, жогорку кеңеш мыйзам долбоорун 3-чү окууда кароону кийинки калтыруу жана экинчи окуу жол жобосуна кайрылып келүү чечимин бир жолдон ашык эмес кабыл алууга укуктуу. Бул жерде дагы бир жолу айтып атабыз, грамматикалык, редакциялык жана техникалык мүнөздөгү каталарга. Эгерде сизде ошондой бир эмелер бар болсо, мага кат түрүндө кайрылыңыздар, мен экинчи окууга сунушуңузду добушка коеюн. Биринчи процедурный. Нурланбек Асанбекович, эми биз катты бергенбиз. Бирок азыр бериңиз анда эмеге, отделге, аппаратка карап көрүшсүн. Биз бүт бардык стенограмманы карап чыктык. Бул маселе боюнча комитеттин жүрүшүндө эч кандай колго да коюлган эмес. Бул маселени карабайбыз. Жогорку кеңештен баргандан кийин ошол жактан чечкиле деген сөз болгон. Эгер туура көрсөңүз, азыр ошол биздин атыбыздан барып ошо комитетке катышкан Дастан Далабаевичке сөз бериңиз. Дастан Далабаевич өзү дагы айтсын ушул маселе боюнча. Аппарат, бизге кат келип түштүбү? Бизге кат келип түшпөптүр, Чолпон Алыйна. 6-чы процедурный. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Нурлан Асанбекович, мындай болгондо сиз туура айттыңыз. 3-чү окууда негизи редакциялык негизинде сунуштар каралат. Бизде редакциялык эмес сунуштар. Мындай мааниси редакциялык эмес. Бир топ эле сунуштар бар. Челекке каршы биз комитетке жазганбыз.
давайте үчүнчү окуудан экинчи окууга возврат кылайлы, карап көрөлү дагы бир жолу, биз сунуштарды берели возврат. Регламент жол берет. Тилекке каршы мен барганда комитеттин мүчөлөр айтышкан, жок, биз карабайбыз, жогорку кеңеште эле карайбыз аны маселени. Мен макул дедим, хорошо, комитет азыр чечпесе, анда жогорку кеңештин отурумда карайлы ушуну. А бирок мындай, Нурлан Асанбекович, ошол эле үчүнчү окууда алар редакциялык эмес, редакциялык мүнөздөгү эмес маселени карашпайбы? Демек, уже экинчи бузуу. Ошон үчүн шашылыш түрүндө кабыл албай ушул мыйзам долбоорду. Давайте экинчи окууга, Нурлан Асанбекович, эми бизде бир топ эле ушундай учурлар болгон. Биз сунушту берели, чогуу пикирлешип, бири-бирибиз менен ынтымактуу болуп, урушпай, талашпай дегендей, бир пикирге келип, аны уже керек болсо экинчи, үчүнчү окууда кабыл алсак болот да. Бизге шансты бергиле, биз сунуштарды берели. Дастан Далбаевич, сиз эми өзүңүз деле азыр белгилеп кеттиңиз. Сиздердин берген сунуштарыңыз редакциялык мүнөздө эмес деп атасыз. Да. Сиз мени азыр регламентти бузганга чакырып атасыз. Нет, Нурлан Асанбекович, смотрите, мы не можем к третьему чтению дать концептуального характера предложения, правильно же? Не можем. Правильно. Мы только редакционного можем. Правильно. Поэтому мы вас просим... Да, смотрите, поэтому... Мы можем вернуть на второе чтение. Вот поэтому мы вас просим вернуть на второе чтение, чтобы не редакционного На основании характера. чего я могу вернуть вам? А мы же обращались в комитет. Ну, комитет не решает. Причем тут комитет? Комитет уже свое решение он дал уже. Ну, как комитет не решает? Комитет Ну, давайте вот тогда... дал решение свое. Ну, давайте Они сейчас рассмотрели голосованием тогда решим. 10 февраля 2025 года. И здесь их решение здесь есть. Не, ну тогда давайте сейчас... Не, на заседании же парламента можем же решить сейчас, здесь. Нурлан Асанбекович, урматтуу депутаттар, да 13 депутаттан келип сунуш түшкөн. Артка экинчи окууга кайтарып берүү боюнча. Бирок ал жерде көргөзүлгөн эмес. Редакционну болсо ката кетти деген маселе жок болчу. Только гана кат жазып экинчи артка кайты. Биз кантип комитетти татка жылдырабыз анда. Сиздер экинчи окууда карадыңызбы беле? Экинчи окууда караганбыз. Нурлан Асанбекович, экинчи окууда караганбыз. Парламентский угуу кылганбыз, круглый стол кылганбыз. Сайтта илинди. Бизге чейин 4 комитет карап чыккан бул маселени. Биз 5-чи профильный комитетпиз. Бул бүт маселенин баарын карап чыкканбыз. Бул жерде эң негизгиси азыр жанагы эле биздин дачалар боюнча маселе болуп атат. Ошонун талаш тартышы мына бүгүнкү чейин бүтпөй атат. Мына жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү отурат. Биз опрос кылдык, губернатор менен сүйлөштүк. Жергиликтүү бийликтин биринчи орун басар отурат, сураңыздар. Алар айтып атат. Бүгүнкү күндө дачалардын 85% макулдугун берип атат. Бир 15% макулдук бербесе, ушу менен талаш тартышуу жерде чыгып отурат азыр. Мына мен ачык айтып кетейин, Кыргызстан боюнча 339 дача бар экен. Ошонун жери бүгүнкү күндө 3580 гектар жерди ээлейт. Бүгүн ошо жер маселесин чечиш үчүн жана бир 15% каршы болуп алып, ошо менен ызы чыгып атабыз да ушул жерде. Дастан Далбаевич, бүтүрдүңүзбү? Да, бүттүм. Кечирим сурайм, ошол эле 15% болсо дагы ал эл да. Биздин эл, биздин жарандары болот да бизге. Анан Нурлан Асанбекович, давайте мы сделаем так, 85% мы не против. Мы сделаем это добровольно, не в принудительном порядке. Пусть они проголосуют сами, там решат, сходить им в дачи или не входить. Мы сейчас как раз хотим такую норму дать, которая очень понравится многим гражданам, чтобы не было противоречий. Дастан Далбаевич, у вас же было время. Первое чтение было, второе чтение было. Я давал предложение, многие депутаты давали, но комитет же по-своему порешал же. Вот же в чем проблема. Ну, я не думаю, что есть... По-своему деген кандай сөз, Дастан Далбаевич? Ар бир сунушту биз комитеттин добушуна коебуз. Ошол добуш менен чечилет ал жер. Рахмат. 5-чи процедурный. Рахмат, уважаемые коллеги, уважаемый Нурлан Асанбекович, мы должны что делать? Мы законодательный орган, для кого мы пишем законы? Законы мы пишем для наших граждан. Интересы граждан, они должны быть превыше всего. Понимаете, когда не соблюдаются все интересы, нужно к этому вопросу возвращаться и тщательно прорабатывать. Это все-таки кодекс. Он имеет статус выше закона.
Какие проблемы, если мы вернемся и еще раз выслушаем мнение всех? Так не должно быть. Вот сейчас вот я получила обращение к президенту, кабинету министров и так далее. И нам, Жогорку Кенеш, они обращаются. Мы же должны прийти к определенному согласованию. В чем вообще проблема, я не вижу. Мы не должны лоббировать интересы кого-то конкретно той или иной стороны. Мы должны принять так, чтобы закон работал для всех. И поэтому давайте вернем режим второго чтения. Здесь же ничего такого нет плохого. Чем тщательнее и скрупулезнее мы проработаем закон, а это земельный кодекс, тем, наверное, будет спокойнее. Зачем мы сейчас создаем негативную такую атмосферу в обществе? Народ, если недоволен, даже эти 15, эти 20, я не знаю, правда, кто определил это количество, но мнение только чиновников при вынесении какого-либо закона или разработки не должны учитываться. Сейчас есть официальное обращение, давайте мы их тоже рассмотрим. Давайте исходить из интересов все-таки нашего народа и интересов нашего государства, а не интересов определенной группы людей. Поэтому, уважаемые коллеги, прошу поддержать наше обращение, и мы в рамках закона должны вернуть его в режим второго чтения, еще раз проработать, а потом вынести. Всего лишь именно проработать. Такие вопросы должны быть учтены. Спасибо большое. А что касается регламента, на самом деле, когда обращается группа депутатов, отдельное обращение должно быть рассмотрено с приглашением всех депутатов. И после этого уже выносится отдельное, значит, постановление по обращению, а не общим собранием. Просто так вот решается. Спасибо большое. Биринчи процедурный. Урматтуу Нурланбек Асанбекович, биз азыр закондун ичине кирген жокпуз. Ал жерге эгер кире турган болсок, азыр толгон токой, азыр эмелерди айтып чыгабыз да. Биз азыр сизден суранып атканыбыз, биздин эмелерибиз туура эмес болуп калды. Комитет биз берген сунушту колго коюп, чечим чыгарган жок деп атабыз. Сиз өзүңүз билесиз, регламентте ошондой норма бар. Эгер депутат, даже 13 эмес, бир депутат экинчи режимге десе, силер кайтышыңар керек. Бул жерде 13 депутат айтып атабыз. Режим второго чтения 7 күн. 7 күн. Целый земельный кодексти кабыл алып атабыз 7 күн. 7 күндүн ичинде биз берген экинчи режимге кайтып, ошо 7 күндүн ичинде кайра кирсе, эмне болот? 7 күндө эмне болуп кетет? Эмне срочно ушунчалык? Biz azır айтып аткан 85% элге каршы эмеспиз, биз дагы элдин өкүлүбүз. Бирок ошол 15% элдин дагы эмесин оюн угушубуз керек да. Анан сизлерге дагы айтып коеюн, үчүнчү окууда каралып атканда редакционный деп. Бирок бул жерде редакционный эмес, мына Марлина Абдрахмановичтин эмесин кабыл алышыптыр. Ал жерде ошол закондун ичине кирип, закондун табигатын эмете турган нормаларды киргизип атышпайбы? Мен сизден суранам. Добушка коюп бериңиз. Эгер азыр палата болсо жок, биз 3-чү окууда карайбыз десе, бул башка маселе. Бирок режим второго чтенияга кайтып келүү боюнча добушка коюп бериңиз. Комитет карабай койду, ошон үчүн биз жогорку кеңешке чыгарып атабыз. Эгер комитет караганда, ошону колго койгондо биз анда башка маселе болчу. Азыр болсо даже эмени стенограмманы көтөргүлө. Эгер ошол жерде комитет 12 депутаттын эмесин сунушун добушка коем деп, эгер ошол жерден өтпөй калган болсо, биз азыр унчукпай отурабыз. Регламент боюнча кетели да. Сизден суранабыз, коюп бериңиз азыр. Рахмат. Үчүнчү процедурный. Рахмат, Нурлан Асанбекович. Бул мыйзамды мен түшүнгөнүмөн, өкмөт 2 жыл, 3 жылдан ашык бышырып келген окшойт. Бул чоң кодекс чындыгындачы. Мен деле бул кодекске катышканыма ушул 2-3 ай эле катыштым, бирок 2-3 айда көп талкуу болду. Ошол жерде коомдук угуу болду. Эки тараптын каалаган сөздөрү айтылды. Болгон депутаттардын сунуштары кабыл алынганы алынды, алынбаганы алынбады. Биринчи окуу, экинчи окуу өзү 1-2 ай жүрдү да. Анан негедир 3-чү окууда техникалык, редакциялык эмес мүнөздө дагы биз сунуштарды беребиз деп, эми коллегалар сунуш берип атат. Эми ар бирөөнүн андай мүмкүнчүлүгү бар, маселе жок. Бирок регламентте так жазылып турат. Биз эгер экинчи окууга кайтарган күнү деле биз ал жерде техникалык, редакциялык гана мүнөздөгү өзгөртүүлөр киргизе алат экенбиз. Ал так жазылып турат регламентте. Анда урматтуу коллегалар, азыр эки эле вариант. Же биз азыр 3-чү окуудан муну экинчи окууга кайтарсак чоң өзгөртүү киргизе албайбыз. Же четке кагыш керек.
Ошо эки эле вариант. Бирок бул мыйзамды көптөн бери элдер күтүп атыптыр. Мына жергиликтүү бийликтин, негизи өкмөттүн өкүлдөрүнө сөз бериш керек. Алар 2 жыл муну менен иштегендиктен булар көп маалыматка ээ. Мен өзүм негизи өкмөттүн позициясын колдойм. Албетте бул чоң кодекс болгондуктан идеалдуу кабыл алынбайт. Анча мынча плюс минустар болушу мүмкүн. Мен ойлойм, аны коллегалар менен бир 6 айдан кийин оңдоп түздөп койсо болот. Ошол. Рахмат. Биринчи процедурный. Урматтуу төрагалык кылуучу Нурлан мырза, бул сунуш берилди. Сунуш берилгенден кийин регламент боюнча добушка гана коюш керек да. Же кабыл алынат сунуш, же кабыл алынбайт. Ушу маселе кылбай добушка эле коюп бериңиз. Анан эми бул маселени саясатташтырбасак да, жана мынча процент азыр эми дача жөнүндө айтылып атыптыр, 15% кирбейбиз деп атат деп. 15пи, 35пи, мен ошол 85% эл тараптамын да. Ошолор жанагы тиги ички миграция болуп келип, дачаларда учетко тура албай, каттоого тура албай жүргөн эл тараптамын биринчиден. Каттоого туруш керек эл. Ага эч ким каршы эмес бул жерде, эч ким каршы эмес. Бирок жана 15 дейсиңерби, 10 дейсиңерби кирбей атат дачалар деген эл дагы эл да алар дагы. Мына президентке, Камчыбек Кыдыршаевичке биздин ар бирибиз отметка кылып, бизге кайрылыптыр. Алардын да үнүн угалы. Аны эми мына азыр жер кодексин карадык. Ал жерде бул дачадан сырткары дагы абдан маселе көп экен. Карай турган маселе көп экен. Же мыйзамды четке кагып туруп кайрап келиш керек, же экинчи окуу режимине кайтарып туруп, ошол сунуштарыбызды карап көрүшүбүз керек да комитетте. Муну саясат кылып, айрым элдерди келтирип бул жака тукуруп, бир мындай тескери бир саясат кылбайлы. 15% дагы, 5% дагы биздин элибиз. Ошон үчүн бул жерде маселе кылбайлы дагы, экинчи окуу режимине кайтаралы деген сунуш түштүбү, добушка коюңуз. Өтсө өттү, өтпөсө кете беребиз. Рахмат. Эки акыркы сөз берейин, макулбу? Ошо менен бүтүрөлүк, андан кийин Аманкан Батырбекович айтадан кийин. 6-чы процедурный. Нурлан Асанбекович, Элдар Курманбекович, урматтуу депутаттар, жакшылап мындай угуп турлачы, бул жерде не только дачниктердин маселеси, бул жерде еще изъятие земель в интересах государства и общества деген нормалар бар. Ошону кичине оңдош керек. Мындай биз азыр өтүп кетсе, мына биз азыр Элдар Абакиров менен депутат менен чыгарып атабыз, приватизация боюнча мунапыз. Башка проблема башталат. Мамлекет одону анда ошол жеке менчик жерлерди алып баштайт да. Ошону дагы караш керек, ошол нормаларды. Суранат элем, это многих граждан будет касаться. Рахмат. Рахмат. 3-чү процедура сураныч, мындан кийин чыкпаңыздар. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Мен калыс сөзүм айтып койгум келет. Ошол муну мыйзамга байланыштырылган жергиликтүү калк менен да жолуктук. Жөнөкөй катардагы карапайым калк экен. Балдарын же бала бакчага жеткире албайт, же пропискасы жок. Мындайча айтканда бомж да. Миңдеген кишилер. Мына мыйзам ошолорду сунушталып жаткан, ошолорду мыйзамдаштырып берет. Миңдеген кишилерди. Нормально, адекваттуу жашоо кылганга. Ошон үчүн менин жеке пикиримде бул жерде өйдө ылдый, төмөн жакшы айтышпастан мыйзамдуу процедуралык жол менен кеткен оң. И по закону будем правы, если поддержим, и по логике и справедливости поддержки граждан. Бардыгыбыз эле жарандар деп жүрөбүз. Рахмат, Аманкан Батырбекович. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу депутаттар, комитетке дагы сын пикир айтылып кетти. Чит интереси деп. Эч кимдин интересин комитет колдогон жок. Же бир чиновниктин мыйзамын лоббировать эткен жок. Бул өкмөттөн келген мыйзам, биз мыйзам чегинде жумуш алып барып атабыз. Анан жанагыреки бүгүнкү күндө дагы сөз чыгып кетти, телевизияда, сайттарга да чыгып кетти, бирөөдүн жерин тартып алып атып, өкмөт алып атып деген. Андай маселе жок. Эч кимдин жерин тартып алынбайт. Бул жерде болгону гана маселе, жанагы 15% менен 80%-ын ортосунда турган маселе болуп атат. Бүгүнкү күндө статусту бердик, эмнесин өзгөрттүк. Ошол эле бойдон калат бүт баары тең. Жөн эле бир маселени азыр ызы-чууга чыгарып атабыз да. Туура айтып кетти мынакей Медаралиев. Шайлоого бара албайт, пропискасы жок, электр маселеси чечилбейт. Көп маселелер бар жерде. Мына ушул жерден ушул маселени чечип берели, дача маселесин чечели. Мен атайын барып сүйлөшүүлөр жүргүздүм.
парламентский угу кылдым, круглый стол кылдым, дачаларга барып жолуктум. Бүт барын суранган ушул бүгүн маселе чечип бериле деген маселе. Биз болгону гана ошол маселени алып чыктык. Анан жанагы обращение боюнча 13 депутат кол койгон болсо, ал депутатты мен ал катты карап чыктым. Билем обращениясын. Бирок ал жерде экинчи окууга түшүрүп бериле деген эле кат. Эчтеке указывать этилген эмес. Мына жериңе туура эмес экен, могу жерде ошибкаңар бар экен деп туруп. Ошон үчүн биз айтканбыз, жыйынга алып чыгалы, жыйындан көрөлү дегенбиз. Мына жыйынга келди, чечимди кабыл алгыла. Рахмат. Ким? Асылбек Владимирович. Саламатсызбы, Нурлан Самеш, саламатсызбы, урматтуу депутаттар. Ооба, туура биз ошол бизден 13 депутаттын сунушун комитетте караганбыз. Биз өзүбүз дагы жергиликтүү бийлик менен да чогуу комитетте караганбыз. Ал сунуштарга каршы болуп, ошол комитетте колдоп бергенбизге. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, сураныч, мен бүгүнкү күнгө келген мынакей 13 депутатты баарынтан сыйлайм. Бирок сиздер да жакшы билесиздер, регламентти биз сиздер менен биргеликте кабыл алганбыз. Өзгөртүүлөрдү биз сиздер менен биргеликте киргизгенбиз. Регламенттин негизинде биз ишибизди алып барып атабыз. Сураныч, мыйзамды өзүбүз жазып атабыз, мыйзамды өзүбүз бузбайлык. Регламенттин негизинде мен добушка кое албайм мен. Эгер кат түрүндө мага кагаз келсе, негиздүү бир грамматикалык, редакциялык бир каталар бар болсо, мен добушка коюп киргизип берем. Азыр мен добушка кое албайм. Биз азыр эмеге өтөлүк, темага өтөлүк. Урматтуу кесиптештер, экинчи маселе дагы пакет менен Кыргыз Республикасынын жер кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору 3-чү окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитет караган. Баяндамачы Кенжебаев Аманкан Батырбекович, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы, чакырылгандар Сатыбалдиев Асылбек Владимирович, Кыргыз Республикасы министрлер кабинетине караштуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигинин директору, Керималиев Жаныбек Калканович, Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министринин орун басары, Аскарова Зария Маликовна, Кыргыз Республикасынын юстиция министринин биринчи орун басары, Аманкулов Мирслав Акалович, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары, Кулматов Эделбек Маматкулович, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары, Турдугулов Бакай Болотович, Кыргыз Республикасы министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары, Саргазаков Максатбек Таштанбекович, Кыргыз Республикасы министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары, Исманов Самат Жекшеналиевич, Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары, Садыров Талантбек Капарбекович, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Токой кызматынын директорунун орун басары. Аманкан Батырбекович, эки маселе боюнча баяндама берсеңиздер. Рахмат, урматтуу депутаттар. Агрардык саясат. Кечиресиз, 1 минут. Чолпан, процедурныйбы? Биринчи процедурный. Нурлан Асанбекович, регламент колуңузда азыр? Эгер бар болсо, берип койгулачы регламенттин 57-чи берененин биринчи бөлүгүн окуп чыгыңызчы. Эгер азыр бул өзүңөр билесиңер, земельный кодекс бул аябай Мыйзам долбоорунун мазмунуна таасир этүүчү грамматикалык, редакциялык жана техникалык мүнөздөгү каталар табылганда, Жогорку Кеңеш мыйзам долбоорунун 3-чү окууда кароону кийинкиге калтыруу жана 2-чи окуу жол жобосуна кайрылып келүү чечимин бир жолдан ашка эмес кабыл алууга укуктуу. Алып келиңиздер мага кагазды, бериңиздер. Эгер грамматикалык, редакциялык жана техникалык мүнөздөгү каталар бар болсо, мен 2-чи окууга кайтарууга добушка коюп берем. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун талкууга өтөлүк. Биринчи процедурный. Нурланбек Асанбекович, эми азыр урматтуу депутаттар, азыр комитеттин чечимине көңүлүңүздөрдү бурам. Менде эми орусча вариант экен, кечирип коесуздар. В заключении комитета проектом кодекса закона были приняты ряд предложений депутатов,
Үчүнчү окууда силер болсо только редакционный деп атасыңар. Макулмун. Бирок Маматалиев Марлен Абдрахмановичтин предложениясы болуп атат. Ал жерде деятельность садоводческих организаций утверждается Кавмином дейт. Это не было во втором чтении. Экинчи окууну караганда Марлен Абдрахмановичтин мындай предложениясы жок болчу. Бул берип атат. Үчүнчү окууда булар карап коюп атышат. Бул бир эле пример, да? Не было. Там была норма о том, что порядок использования земель, признанных землями населенных пунктов, предназначенных для садоводческих жилищно-строительных, утверждается Кабмином. А сейчас, башкача берип атышат да, мынтип атат. Порядок использования садоводческих дачных земель и порядок деятельности садоводческих дачных организаций утверждается Кабмином деп. Бул жерде вообще понятийный немеде дагы чоң маселелер кетип атат да, урматтуу депутаттар. Эми мейли бул маселе өтпөй калсын, бирок силерге эсиңерге салып коеюн, тарыхты аркага карап койгула, бардык маселе, даже согуш жер маселесинен чыккан. Эгер буну азыр кабыл алсак, нарушение болуп, мейли 12 депутатты сыйлабасаңар, бирок эртең ушул маселе боюнча эл чыгат эшикке. Ошону эсиңерге салып коеюн. Рахмат, урматтуу депутаттар, биздин эки эле жолубуз бар. Бул мыйзам долбоорун же кабыл алабыз, же кабыл албайбыз. Дастан Далбаевич, 3 жолу сөз бердим сизге. Эми азыр ушул эле теманы айтсаңыз, эми туура эмес болуп калат азыр. Надира Зиновна, экинчи процедурный. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрагалык кылуучу Нурлан мырза, бул жерде баарыбыз эле түшүнүп турабыз. Жөн эле жарым сааттан ашык убакыт кетип атат. Бул жерде комитеттин чечимине көңүл бургула, комитет сунуш кылып атат. Депутаттардын кайрылуусуна кабыл албастан комитет жогорку кеңешке сунуш кылып атат. Өздөрү чечсин чоң жыйында депти. Талаш тартыштан бул жерден жөн пайда жок. Себеби бул жерде мыйзамдын долбоорунда өтө чоң одоно нерселер бар. Эми анын баарын бул жерден айта бергенибизде болбойт. Билинбей туруп бомбаларды көмүп коюп атат мыйзамдын арасына. Эртең элдин арасында биз күнөөлүү болобуз жогорку кеңеш. Бир жума 10 күндөн эч нерсе болбойт. Экинчи окуудун деңгээлине добушка коюң, биз ошону колдоп берелик. Азыр өтпөй калат да, мыйзам тескерисинче 6 айга жылып кетет. Экинчи окуудун деңгээлине кайтарууга деп туруп добуш коюңуз конкреттүү. Ошондо бардыгынын баятан бери сүйлөгөндөрдүн сүйлөгөн сөзү канааттандырылат да. Рахмат. Биз деле иштегенбиз вице-спикер болуп. Жашоодун агымына карагыла. Себеби дачалардыкы 30 жылдан бери маселе чечилбей келатат. Жана президентибиздин тиги комиссия кылып туруп миңдеген адамдардын маселесин чечип бергендей, бул дагы ошол 30 жылдан бери чечилбей жаткан дачниктердин маселеси чечилет. Ошондуктан шашпайлык. Ошого шылтоолоп туруп, башка маселелер өтүп кетип атат бул жерде. Өзүбүздүн абийибизди өзүбүз ачайлы, кайра 10 күндүк мөөнөткө кайтарып берели, добушка коюң. Кайталата бербей бир-бир. Мен сиздерден суранам, бүгүнкү күн тартибинен алып коюңуздарды. Бүгүнкү күн тартибинен алып коюңуздар, себеби былтыр майда мен сүйлөп алайын азыр 1 мүнөткө убакыт кечирип коесуздар. Себеби бул майда кирген, бул мыйзам долбоор баары күтүп атат. Биз комитетке терең ыраазычылыкты билдиребиз. 7-8 комитет карап чыкты. 2-3 жолу круглый стол болду, выездной заседание болду, парламент угу болду ушул жердечи. Биз бул мыйзам долбоорун жаңы жылга чейин алабыз деген үмүттө элек, бирок депутаттар дайыма силер элдин мүддөсүн угасыздар, көп предложение болгон үчүн ушул убакка чейин келди. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам өтпөй калганына бизге аябай терс таасирин тийгизет, элдер да күтөт. Ошондуктан күн тартибинен бүгүн алып коюңуздарды суранам. Рахмат. Экинчи процедурный. Элем процедура бузулду, көп нерселер туура эмес кетип калды. Биз азыр болсо жөн эле күн тартибинен алып койгон менен маселе чечилбейт. Ал ушул эле боюнча кирет. Биз силерден суранып атабыз. 7 күн эчтекени чечишпейт. Бирок ушул нерсени кодексте нормальный кылып алып чыгып, эл үчүн кызмат кыла турган кодекс кылыш керек да. Ошон үчүн мен айтып атам. Режим второго чтения. Башка эчтекени суранган жокпуз. Кайра башынан ушул Марлен Абдрахмановичтин дагы берген сунушу жакшы сунуш. Биз колдойбуз муну дагы. Ошолордун бардыгын азыр процедурно туура кылыш үчүн биз азыр экинчи режимге келишибиз керек. Күн тартибинен алып койгон менен комитет да карай албайт, кайра эле ушул боюнча кирет.
процедураны туура кетели да, оңдоп коелу бардык нерсеничи. Рахмат. Эмнеге эле тырышып атасыңар түшүнбөйм. Двойной стандарт. Кээ биркини каалаган депутаттардыкын алды сунушун, каалаганыкын албай койду. Бул эмне деген? Рахмат. Сизден суранам азыр, добушка коюңуз, режим второго чтения. Все. Рахмат. Комитеттин ишмердиги боюнча сын пикирлер айтылып атат. Чолпон Алина, сиздер кат түрүндө да төраган атына да ишмердик боюнча кайрыласыз. Анда биз карайбыз.